Асел Кадырбекова дайыма жалгыз бой энелерге урматымды билдирем. Ырчын Нурлан Насиптин жубайы Асел Кадырбекова өзүнүн апасы тууралуу чыгарган постуна аз убакыттын ичинде эң көп жактыруу белгисин алды. Бул постто 27 000 колдонуучу жакты деген белгини басышты. Менин апам 57 жашта. Ушул кезге чейин 3 эле ирет кесипкөй визажистке барды. Жарым жыл мурда аран көндүрүп косметологко алып бардым. Анын өзүн караганга убактысы болгон жок. Биздин курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн болсун деп 2 жумушта иштеди. Мен дайыма жалгызбой энелерге урматымды билдирем. Анткени апам бизди багыш үчүн канчалык убара тартканын көргөм. Биз убактарда өзүмдүн бала чагым, апам жана атам жөнүндө пост жазайын деп жүргөм, деп билдирди ырчы. Белгилей кетсек, жылдызуу түгөйлөр Нурлан Насип менен Асел Кадырбекова учурда Дария аттуу кызын тарбиялап жатышат. Маалымат булагы Заманкечи. Айгерим Расул кызынын өз келбети жөнүндө жазылган посту талкууланууда. Кыргыздын белгилүү ырчысы эстрада жылдызы Айгерим Расул кызы өзү тууралуу пикирлер менен бөлүштү. Жашоодо жөнөкөй турбайсыңбы? Сени бой көтөрөт деп ойлогом. Телевизордон чоң көрүнөсүң, жакындан арык эле экенсиң го. Бетиң тунук экен, сени башкача элестеткем. Аябай тамашакөй экенсиң, жашоодо жакшынакай экенсиң деген сөздөрдү көп угам. А сиз мени жанымдан көрүп, кандай ойдо калдыңыз? Мага кызык, деп күйөрмандарына суроо узатты Айгерим Расул кызы. Бул постто ырчынын күйөрмандары 26 000ден ашык жактыруу белгисин басышып, 1 000ден ашык комментарий жазып, кызуу талкууга алышты. Пикир жазгандардын көбү Айгеримдин жөнөкөйлүгү, жашоодо сүрөтүнөн дагы ал да канча сулуу экенин белгилешти. Белгилей кетсек, 28 жаштагы ырчы жубайынын сүйүктүү жары Айгерим Расул кызы учурда 2 баланы тарбиялоодо. Маалымат булагы Заманкечи.